Кайрагуру доорундағы кыргыз адабияты кандай жолдор менен, кандай багыттар менен өнүктү деген суроого жооп берели. Эң биринчи, эгер того терин айта турган болсок, эң биринчиси жана мен мурунку лекцияларымда айтып өттүм эле, тарыхтын актай барактары. Анын ичинде кыргыз адабиятындагы актай барактарды кайра калыбына келтирип элге жеткирүү аракети бул биринчи болду. Экинчиси көптөн бери чыкпай, цензуранын айынан чыкпай элге жетпей аткан бир катар чыгармалар элге жеткирүү аракети болду жана элге жетти. Үчүнчүсү, кыргыз адабиятында жаңы бир тренд, жаңы бир тенденция башталды. Ал баягы Советтер Союзу кайрагыр дооруна келгенден кийин мурунку доор жөнүндө айтууга көп боштондук, көп мындай айтканда эркиндик берилгенден кийин тарых деген тема кыргыз адабияты үчүн эмес, бардык эле интеллигенциянын өкүлдөрү үчүн кыргыз адабиятынын тарыхы деген нерсе бир ушунчалык бир кызыктуу, ушунчалык бир маанилүү тема болду да кыргыз адабиятында. Тарыхый роман деген доор башталып кетти. Кыргыз тарыхый романистикасы деген нерсе ошол кайрагуруу доорунда, айкындык доорунда башталды дагы. Менин оюмча, мына бүгүн биз 2017-жылы сүйлөп отурабыз. 2017 жылдын күзүндө. Азырда ушул тенденция, азырда кыргыз романистикасы мындай айтканда өзүнүн күүсүнөн жанбай, азырдагы аракеттер көп болуп атат. Анын акырында ошо кайрагуруу доорундагы дагы бир нерсе, кыргыз адабияты ичинде дагы бир маанилүү көрүнүш, бул кандайдыр бир жаңы бир агымды, жаңы бир адабий философия агымдын пайда болушу, ошонун чоң деңгээлге жетиши деп айтар элем. Ал поэзияда импрессионизм деген бир агымдын пайда болушу жана күчөшү, ошону менен бирге прозада, жалпы эле прозада, кыргыз прозасында экзистенциализм. Бул бизде бир эле термин бар болчу Советтер Союзунун убагында. Социалисттик реализмден башка эчтекени сүйлөшү эмеспиз. Бул эми чынын айтканда догма катары айтылган нерсе болчу. Айтматовдун мисалы үчүн ак кемеден баштап биринчи мугалимге чейин, тагыраак айтканда биринчи мугалимден баштап ак кемеге чейин, тиги кыямат романына чейин бүт баары эле Советтер Союзундагы негизги адабий агым соцреализм деп айтып койчубуз. Ал албетте туура эмес болчу. Ошол кайрагуруу доорунда, айкындык доорунда кыргыз адабиятында мен баарын эсептегим келбейт, бирок поэзияда импрессионизм доору, импрессионизм агымы тагыраак айтсак, ал эми прозада экзистенциализм деген бир агым пайда болду. Жана бул агым кыргыз адабиятынын жаңы жүзүн, жаңы деңгээлин көрсөткөн нерсе болду деп эсептейм. Анан эми ошентип негизги жетишкендер ушулар. Эми мунун ар бир жөнүндө кыскача токтолуп өтсөм да болот. Анан мен айтып аткан, эң башында айтып өткөн тарыхтын актай барак жөнүндө мурунку лекцияда айтып өттүм эле. Эгер дагы эске сала кете турган болсом, албетте бул Касым Тыныстановдон баштап, Касым Тыныстанов, Ишеналы Арабаевден баштап, кийинки эле 20 жылында биздин жазуучулардын чыгармаларын жарыкка чыгарып элге жеткирүү аракети болду. Молдо Кылыч, Нурмолдо жана ушул сыяктуу жазгыч акындарыбыз, мурда аты белгисиз же тыюу салынган акындарыбыз жөнүндө китептер чыкты. Мен ошону атайын көрсөтө кетейин деп, мен уккан студенттерге, окуучуларга айта кетейин деп атайын алып келдим. Мына Мурас деген китеп. Ушул Мурас деген китеп биз үчүн өтө жаңылык болгон. Себеби бул китепте Калыгул, Арстанбек, Молдо Кылыч, Алдаш Молдо, Жеңи жок, Токтогул жана мен айткан Нурмолдордун баары ушул китепке чыккан. Мына китеп эч кандай алуу кошуусу жок, тарыхый китеп болуп калды. Албетте бул китеп адам бир эскирди. Бул бирок ошол кайрагуруу жана айкындык доорунун бир адабияттагы чоң жемиши деп атар элем мына китепти. Мына биринчи жолу ушунда көпчүлүгүбүз биринчи жолу мына аты башта белгисиз акындарыбыздын чыгармасын окудук. Бул экинчиси. Ушуга байланыштуу дагы улантып айта турган нерсе, тарыхтын актай барактары, анын ичинде адабияттын актай барактарынын бир жетишкендиги ушу болду. Биздин улуу жазуучубуз Түгелбай Сыдыкбеков, кыргыз адабиятынын Нака Алпы, ушул киши
80 жылдары жазған, 80 жылдары 70 жылдары жазған, кешіресіздер. 70 жылдардың ортасында Алатау журналына айрым үзінділер шыққан Көк асаба романы біздің Борбордық комитетте қаралып тыю салынған болчу. Тилекаршы мұны да айта кетишке мен милдеттімін. Ошол Борбордық комитетте қаралғанда Чыңгыз Айтматов бұл романды милитаристік роман деп атап таштап, ушуменен бұл романның тағдыры өтө тайқы болуп калган. Ошол роман, Көк асаба романы, Түгелбай Сыдыкбековдун тарихи романы. Мен дагы айтар элем, кыргыз адабиятында азыр мен айтып өткөн тарихи романистиканын башында турган Сынган кылыч Төлөгөн Касымбековдун романы жана ошол Түгелбай Сыдыкбек Көк асаба романы болгон кыргыз тарихи романистикасынын башатында турган. Бирок ошол Көк асаба романы жанагындай бааларды алгандан кийин чыкпай калган. Кайра куруу доорунда бул роман акыр аягында элдин колуна жетти. Анан эми дагы көп маселелер бар. Анан эми эгерде адабияттын ичиндеги кайра куруу доорунда адабияттын ичиндеги тенденциялар, тренд же агымдар жөнүндө айта келе турган болсок, албетте жана мен айтып өткөн тарихи романистикадан менен катар турган нерсе бул кыргыз поэзиясындагы субъективдүү, ушундай бир субъективдүү, мен сөздүн жакшы маанасында айтып атам, bir ağım payda oldu. Menimçe jana men aytып өткөн импрессионизм бул ошол кризис доорунун адабиятынын bir чоң белгиси го деп ойлойм. Себеби кризис доор дегенде жанагы бурунку Советтер Союзундагы турмушту биз негативдүү түрдө кабыл алып, кайра куруу доорунун негизги пафосунда болду да. Анан жаңы доорго өтөөрдүн астында bir ушундай bir пессимизм, кайсы бир деңгээлде декадентство, ушу сыяктуу нерсе күчөп кеткенде кыргыз адабиятында, поэзиясында айрыкча бул жөнүндө мен өзүм да көп жазып жүрөм. Бизде ушундай бир адабиятыбызда ушундай бир чоң бир кызыктуу агым бар. Аны биз бир мектеп бар, тагыраак айтсам, ал мектепти биз кыздар поэзиясы деп айтып келебиз. Ошондо биздин бир топ мыкты акындарыбыз, анын ичинде биринчи катарында Сагын Акматбекова, Роза Карагулова, Айгүл Узакова сыяктуу бир топ акындарыбыз ушул мен айтып өткөн импрессионизм агымын баштап кетишти. Бул албетте импрессионизм деле, анан кыргыз прозасындагы экзистенциализм деле бул ошол жалпысынан кайра куруу доорунун шарапаты менен же кайра куруу доорунун жел аргысы менен пайда болуп кеткен жалпы модернисттик бир агымдардын бир бөлүктөрү, ошонун бир мындай айтканда парчалары. Аны ошондуктан мен айтар элем, ушул адабияттагы кыргыз адабиятындагы кайра куруу доорундагы негизги белгилүү жана өтө маанилүү агым албетте бул импрессионизм поэзияда жана прозадагы экзистенциализм болду. Эми импрессионизм жөнүндө айттым, бул жөнүндө көп сүйлөөгө болот эле, бирок мына экзистенциализм маселеси жөнүндө бир аз кененирээк токтолбосом болбойт. Экзистенциализм албетте бул негизинен батышта 19-жылдын ортосунан баштап батышта, ошол эле Европада, немис адабиятында, англис адабиятында, орус адабиятында болгон чоң маанилүү нерсе болгон. Бирок Советтер Союзунда ошо 20-жылдын ортосунан баштап биздин Советтер Союзунда болгон экен, бирок ал кезде бул жөнүндө айтылуучу эмес тилекке каршы. Кийин кайра куруу доорунан кийин, баягы айтканга уруксат болгондон кийин биз айтып жазып жүрөбүз. Бул агымдын башында турган биздин улуу жазуучубуз албетте Чыңгыз Айтматов. Чыңгыз Айтматовдун экзистенциализмин мен мисалы үчүн адабияттын тарыхчысы катары айтып жүрөм. Бул эгерде чоң тарыхый контекст ала турган болсок, бул албетте евразиялык экзистенциализм деп айтсак туура болот эле. Себеби экзистенциализм агымы немис экзистенциализм деп айтып
жүрөбүз, француз экзистенциализмди айтып жүрөбүз, орус экзистенциализми деп айтып жүрөбүз. Анан эми ошо биздин казак адабиятында, кыргыз адабиятында, мына тажик адабиятында ушундай көрүнүштөр болду. Мен муну айтар элем евразиялык экзистенциализм деп. Бул чыгарманын, бул агымдын эң башында турган чыгармалардын бири, өтө көрүнүктүүсү, менин оюмча Ак кеме повестинен башталды. Чыңгыз Айтматовдун кийин мен жана айтып өткөн Кылым каратар бир күн романында, ошол романда маңкурт темасы козголгон, жана Плаха, Кыямат романында ушул мен айтып өткөн экзистенциализм агымы өтө айкын, өтө так жана даана болуп көрүндү. Бул да ошо кайра куруу доорунун учурундагы кыргыз адабиятында болгон негизги трендтер. Эми экзистенциализмди али бир жалаңла Айтматов айткан туура эмес болот. Экзистенциализм экинчи бир көрүнүктүү өкүлү. Ошол Айтматов сыяктуу эле чоң салым киргизген жазуучу албетте биздин Кубатбек Жусупалиев. Күн автопортретін тартып бүтелек деген классикалык повести бар. Бул албетте менин оюмча бул повесть кыргыз адабиятында ошол эле Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим же болбосо Саманчынын жолу сыяктуу повесттери сыяктуу өтө көрүнүктүү орунду ээлеп турган чыгарма. Күн автопортретін тартып бүтелек. Кийин Кубатбек агабыз да бир топ чыгармаларын жазды. Ошол тенденцияны, ошол өзүнүн агымын дагы улантып, дагы бир топ чыгармаларды жазды албетте. Бирок ошол кыргыз экзистенциализми бул өтө маанилүү нерсе. Бул биздин адабий илимди баш ачыла элек, азыркыга чейин жакшылап изилденбей жаткан нерсе. Изилденбеген негизги себеби биздин чабалдыгыбыз, биздин адабиятчылардын бешелдиги, мындай айтканда, тилекке каршы башка адабияттарда жакшы изилдеп атат. Бирок эми мен муну өзүмдү салымды белгилешип айткан жерим жок. Бирок мына бул кыргыз адабияты «История кыргызской литературы 20 века» деген китепте мен бул жөнүндө атайын бөлүмдү жазып, атайын бөлүмдө ошол прозадагы, анын ичинде драмада, биздин поэзияда дагы ушундай бир нерсе болгонун айтып өттүм. Эми ушул теманы айтып атып акырында бир нерсени айта кетейин, ошо менен бул лекциямды аягына чыгайын. Экзистенциализм деген эмне кыргыз адабиятында деген суроого жооп берейин. Албетте, жогоруда айтып өткөндөй, экзистенциализмдин баш аты Европада жатат. Анын тарыхы өзүнчө чоң тарых. Бирок албетте Жан-Поль Сартр менен Альбер Камю, адам ошодон бир аз мурунураак чыккан Франц Кафка, ушул сыяктуу жазуучулар албетте экзистенциализм деген нерсенин мындай айтканда чоң дүйнөлүк бир деңгээлге чыгарып койду. Экзистенциализм деген нерсенин бир 3 эле белгисин айтып кетким келет. Экзистенциализм адабияты жана философиясы 3 нерсе менен айырмаланат. Биринчиден, экзистенциализм адам баласынын турмушу, адам баласынын мындай айтканда турмушунун маңызы негизинен иррационалдуу. Же таанып билүүгө мүмкүн эмес, же алдын ала болжоого мүмкүн эмес. Бир маанисиз, керек болсо баш аягы жок, бир түшүнүксүз, илме кайып, татаал жана катаал нерсе деп түшүнөт. Ал эми социалисттик реализмде такыр башкача. Анда оң каарман, терс каарман деген болот. Эң кеминде социалисттик реализмдин каармандары сөз астына койгон максатын жеңет дагы, бир жеңишке жетет. Эң кеминде моралдык жеңишке жетет. Ал эми экзистенциализм адабиятында андай эмес. Экинчи, экзистенциалдык адабиятта бул Айтматовдун жана мен айтып аткан чыгармаларында абдан так көрүнүп турат. Кубатбек Жусупалиев чыгармаларында бул абдан жакшы көрүнүп турат. Экзистенциализм, тарых деген нерсе, баягы биз Советтер Союзундагы окуу куралдарында айткандай, бир 0 деген точкадан баштап өсүп, ушинтип улам прогресс болуп кете берет деп окутчу да. Тескерисинче, экзистенциализм адабиятында адам баласынын тарыхы учу кыйры жок. Биринчиден, экинчиден башы же аягы жок. Үчүнчүдөн, тарых деген нерсе эч качан өзүнөн мурунку доорлордун бир сабагын өздөштүрүп, ошону экинчи кайталаганга чамасы жетпейт деген нерсени айтат да. Чындыгында эле дүйнөлүк биринчи согуш 1914-жылдан 1917-жылга созулду. Ошодон болжол менен чейрек кылымдан кийин кайра экинчи дүйнөлүк экинчи согуш башталды. Эми чындыгында эле
Европанын ойшылдарынын айтканы туура да. Адам баласы ошо биринчи жолку дүйнөлүк биринчи согуштан кийин эле ошону экинчи кайталоого аракетин жасап, дүйнөлүк экинчи согуш болтурбай койсо болот эле да. Адан кийин канча согуш болуп атат? Бүгүнкү күндө канча жерде согуш болуп атат? Муну эсептеген киши жок. Ошондуктан экзистенциализм агымы кыргыз адабиятынын ошол 20-жылым менен 21-жылым тогошкон кездеги жана мен айтып аткан эки жазуучубуздун чыгармасында өтө мыкты көрүнгөн жана адабиятыбыздагы бир чоң жетишкендик катары карай турган. Биздин кыргыз адабияты дүйнөлүк адабияттын сыртында калган эмес, ошонун ичинде жашаган, ошонун негизги агымдары менен кошо жашаган, кошо өнүккөн, дүйнөлүк адабияттын агымында кошо жүргөн адабият экенин көрсөтүп койду. Менин оюмча, теориялык жактан алганда дагы, анан кийин практикалык жактан караганда дагы ушул тенденциялар биздин эгемендик доорго чейинки кайра куруу доорундагы өтө бир көрөсөн, өтө бир маанилүү, илимий жактан өтө кызыктуу нерселерди ачып кетти. Ошондуктан бул жөнүндө өзүнчө сүйлөйлү. Рахмат сиздерге, көңүл бурганыңыздар үчүн.